Оштуда студенттер заманбап кондитер азыктарын даярдашты. Оштуда айыл чарба азыктарын кайра иштетүү технологиясы кафедрасы тарабынан кондитерлер күнүнө арналган заманбап кондитер азыктарын даярдоо аттуу мастер-класс өткөрүлдү. Иш-чарага университеттин профессордук окутуучулук курамы, студенттер жана магистранттар катышты. Аталган мастер-класс ТПС СХП 23 тайпасынын магистр студенттери тарабынан уюштурулган. Алар азыркы убакта аябай популярдуу бардык адамдар сүйүп жеген азык, 3 шоколаддуу десерт жана меренге рулетин жасап, анын бышыроо технологиясы, сырлары жана рецепттери менен бөлүшүштү. Ошонун негизинде жасадык негизинен. Анан бунун студенттерге эмне пайдасы бар? Азыркы заманда рынокто, базарда ушул менен пайда табып, жакшы бир жеңиштиктерге жакшы деңгээлге көтөрүлсө болот да. Ошонун негизинде биз бүгүнкү иш-чараны май айында кондитердин майрамы бар, ошо кондитерлердин майрамына багыттап ушу бүгүнкү иш-чараны өткөзүп атабыз. Буюрса, мындай иш-чаралар дагы пландарыбызда бар, ошо пландардан дагы буюрса келечекте дагы бөлүшүп турабыз. Кафедранын студенттери окуу программасында нан, макарон жана кондитер азыктарынын технологиясы дисциплинасын ар түрдүү формада колледж, бакалавр жана магистратурада тереңдетип окушат. Бул мастер-класс ушул тармакка кызыккан бардык болочок бизнес ачам деген жарандарга жана студенттерге аябай пайдалуу. Бүгүнкү мастер-классыбыз бул алгачкылардан болуп көрүлүп атат. Эми мындай мастер-класста көпчүлүк ар бир 3 айдын биринде, 6 айдын биринде өткөрүүнү чечтик. Ар бир мастер-класста ар түрдүү темалар каралып турган болуп атат. Бул мастер-класстын өткөрүүнүн негизинде биз ушул азыркы заманбап кондитерлердин кандай азыктарды чыгарып атышканы жөнүндө маалымат берүүнү чечтик. Ал дегенибиз мына акыркы жылдары биз ушул бүгүнкү мастер-классыбызда 3 түрдүү кондитердик азыктардын даярдалуу рецепттерин, технологияларына токтолуп өттүк. Биринчиси ушул 3 шоколады деген десертный азыкты даярдап көрсөтүштү кыздарыбыз. Кафедранын магистрлери студенттери мындан ары диеталык, профилактикалык багыттагы жаңы тамак аш рецепттерин дагы иштеп чыгышат.